Owado BBC саламатсыздарбы. Дүйнөнүн чар тарабынан келген жаңылыктардын топтоо менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Украинада кырдаал курчуп жаткан маалда дүйнө лидерлери Белоруссиядагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чогулууда. Бельгияда Сирияга согушкерлерди жөнөттү деген топтун лидери 12 жылга абакка кесилди. Бул топ ондогон жаштарды согушка азгырган деп айыпталган. Кароосуз калган конушту заманбап шаарга айлантты. Биз Колумбиянын жаңы долбоору тууралуу айтып беребиз. Украин президенти Петро Порошенко жана Орус президенти Владимир Путин Белоруссиядагы бүгүнкү жолугушууга бара турганын тастыкташты. Бул жыйын чыгыш Украинадагы кырдаалды жөнгө салууга багытталган. Ага немис канцлери Ангела Меркель жана француз президенти Франсуа Олланд да катышат. Ал тапта Украинада соңку бир күн ичиндеги кармаштан 45 киши мерт болду. Баш аламан согуш, фронт чеги деген жок. Краматорск шаары согуш майданы деп болжонгон жерден 48 километр алыс турса да, Украина өкмөтүнүн аскердик штабына каршы ракета чабуулу коюлду. Жакындарын жоготкондор болду. 7 адам, анын ичинде 4 Украина аскери каза тапты. Тынчтык сүйлөшүүсү башталчу убакытка бир нече саат калганда жарадарларды көрүп келген өлкө президенти бул чабуулду адамзатка каршы кылмыш деп сындап, ал саясий максатты көздөгөнүн айтты. Бирөөнө тынчтык жакпайт, бирөө согушту самап турат, бирөө кишилерди өлтүрүүдө, согушта, тынч Украинага каршы агрессия көрсөтүүдө баарынан таасирлүү болгусу келет. Биз ага жол бербейбиз. Биз согушту токтотобуз. Фронт чегинин аркы жагы мындан да көп өлүм, талкалоого дуушар болгон. Жикчилер Донецкте толук ээлеп, баш каласын айландырып алганы менен Украина ал шаар үчүн кармашууда. Беларустун баш каласы Минскидеги жыйында Франция, Германия, Россия жана Украина эптеп бир тынчтык келишимине жетүүнү көздөйт. Былтыр сентябрда Минскте кабыл алынган келишим өткөн айда бузулуп, согуш ого бетер өөрчүдү. Эки тарап тең ок атышууну токтотуу келишими кабыл алынгыча колунан келишинче көбүрөөк жер ээлеп алууга умтулат. Тынчтык келишими сакталаарына эч кимдин көзү жетпей турат. Бельгиянын соту Сирияга согушкерлерди жөнөттү деген исламчыл топтун жетекчисин 12 жылга абакка кести. Антверпендеги сот Бельгия үчүн шарият аттуу топтун жихадчыларды даярдаганында күмөн жоктугун билдирди. Бул террорчулукка байланыштуу Европадагы эң ири соттук иш болуп калды. Ал ондогон европалыктардын башын айланткан деп айыпталууда. Фуат Белкачем YouTube видеосунда демократияны колдогондор капырлар деген. Ал Бельгия үчүн шариат деген исламчы топту жетектеген деп шектелүүдө. Анын насаатын угуп, Сирияга жөнөп кеткендердин арасында Брайан де Мюлдер бар. Ал Сирияга 19 жашында кеткен. Ислам мамлекети тобуна мүчө болуп, үйлөнгөн, баласы бар. Антверпте турган атасы уулу коштошпой кетип калганын айтат. Ал менин жүрөгүмдө мурун кандай болсо ошол бойдон турат. Бул Брайан экенине ишенесизби? Ишене албайм, бирок ишенүүгө туура келет. Брайан камалышы керек деп ойлойсузбу? Жок, эч. Ал жакта жаман ишке барганын далилдей аласызбы? Сүрөтү барбы? А дегенде далилдеп бериш керек. Сотко тартылган 46 кишинин 8 гана сотко келип, өкүмдү уккан. Алардын бири Джеон Бонтинг. Ал Сириядан 2 жыл мурун кайтып келип, эч качан согушпаганын айтат. Атасы уулу радикалдашып кеткенине Белкачем менен Бельгия үчүн шариаттоон күнөөлөйт. Ал биздин турмушубузду, батыш европалык уулумдун жашоосун талкалады. Менин эле эмес, жүздөгөн батыш жаштарын бузду. Алардын турмушун таптакыр кууратты. Ал динге жамынып алып, жаштардын башын айлантып, аларды согуш жүрүп жаткан аймактарга айдады. Террорчулукту караган Европадагы эң ири сот болду. Топтун лидери деп шектелген Фуат Белкачем 12 жыл абакка кесилди. Белкачем жана аны менен кошо соттолгондор аларга коюлган айыптарды мойнуна алган жок. Эми BBC'де күндүн башка кабарларынын кыскача тизмеги. Улуттар уюму билдиргендей, жер ортолук деңизде кайыктар менен жолго чыккан жүздөгөн мигрант каза тапканы кабарланууда. Демалышта Италиянын деңиз кароолдору Ливиядан чыккан кайыктардан 100 адамды куткарышкан. Бириккен Улуттар уюму Евробиримдиктин куткаруучулары жээкке жакын аймактарды гана кайтарганын сынга алды.
Британия менен АКШ Йемендеги коопсуздук маселесинен улам бул өлкөдөгү элчиликтеринин ишин убактылуу токтотту. Эки өлкө тең өз жарандарын Йеменден чыгып кетүүгө чакырды. Бул кабар Йемендин түндүгүндөгү козголоңчулар аскердик көзөмөлүн күчөткөндөн кийин таркатылды. Австралияда Ислам мамлекети тобунун атынан террорчул чабуул жасоону пландады делген 2 адам кармалды. Алардын Сиднейдеги үйүнөн согушкерлердин желеги, аң улоочу бычактар табылган. Расмийлер коркунучтуу чабуулду алдын алышканын белгилешти. Нью-Йорк болобу же Гонконгбу, айтор турак жайлардын кымбаттыгынан шаарда бардык эле үйгө ээ боло алышпайт. Эгер чоң шаарлар байлардын гана анклавына айланбасын десек, анда эмне кылуу керек? Колумбиянын өкмөтү жаңы демилге менен чыкты. Бийлик мыйзамсыз конуштарды түрттүрүп салуунун ордуна аларды жаңылоону көздөп жаткан экен. Колумба 13 дегенде киши өлтүрүүлөр саны эң көп Меделин шаары ойго келер эле. Бирок соңку 10 жылда Меделин жана анын тегерегинде укмуштуудай өзгөрүүлөр болду. Киши өлтүрүү саны кескин төмөндөп, элге мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Ага 3 жыл мурун курулган эскалатор түрткү болду. 6 бөлүктөн турган узундугу 384 метр эскалатор жергиликтүү тургундардын жолдо жүрүү убактысынын жарым саатын үнөмдөйт. Анын артыкчылыгынын башка себептери да бар. Зомбулук маселесин чечүүдө анын себебин жана кесепетин чогуу караш керек. Меделиндеги себептердин бири коомдогу теңсиздик болчу. Эскалаторду курууга ири инвестиция салуу аркылуу биз коомдогу ажырымды азайтууга бел байладык. Бул жер эми абдан өзгөрдү. Таптаза, ар түстөргө бөлөндү. Иштин көбүн жергиликтүү бийликтегилердин көмөгү менен тургундар өздөрү аткарды. Турак жайлар мыйзамдаштырылды. Турмушту жакшыртууга шарт түзүлдү. Көрктөндүрүүгө сүрөтчүлөр да тартылды. Алардын бири Жейчо дагы көп жазай турган иштер бар дейт. Бул жерде коомдук жайларга жете албаган дагы далай киши бар. Шаардагы ар бир тургундун коомдук кызматтарга жетүү маселеси чечилиши керек. Албетте, дароо эле баары оңолуп кеткен жок. Бирок жок дегенде туура багыт алынды. Демек, татаал болсо да иш ордунан жылды. Эми спорт жаңылыктары. Бүгүн Премьер-лигада 6 беттеш өтөт. Челси Эвертонду кабыл алса, Манчестер Сити Сток Сити менен күч сынашат. Манчестер Юнайтед Берлини утуп алууну көздөп турат. Бирок Луи Ван Галдын командасында бүгүн Люк Шоу ойнобойт. Ал демалыштагы Вест Хэм менен беттеште айып кагазын алып калган эле. Дал ушул Премьер-лига рекордтук баадагы 3 жылдык телевидение келишимине жетишти. 2016-17 жылдагы сезондон башталчу макулдашуу 8 миллиард долларга бааланды. Бул азыркы келишимден 70%га көптүк кылат жана футбол боюнча дүйнөдөгү эң кымбат трансляция укугу болуп калды. Азыр бир оюнду көрсөтүүнүн орточо баасы 15,5 миллион доллар. Бул 1 мүнөткө 170 миң доллар төлөнөт дегенди билдирет. Түштүк Африканын Дурбан шаары 2022 жылкы шериктештик оюндарын өткөрүүгө жалгыз талапкер болуп калды. Бул Дурбан шаарындагы Мосес Мафхида стадиону. Жеңүүчү сентябрь айында жарыяланышы керек эле. Бирок Эдмонтон шаары талапкерликтен баш тарткандан кийин эми уюштуруучулар Дурбан менен жакындан кызматташмай болушту. Жаңылыктардын соңунда Лос-Анджелесте куралчан адам машинаны уурдап качкандан кийинки кооптуу учурду көрсөтөлү. Ал унаны жакшы айдай албайт белем, айтор курал менен коркутуп экинчи машинаны ээлеп алганга чейин жолдон бир нече унаны кагып алды. Экинчи унасы да жарактан чыгып, үчүнчүсүнө отурар алдында аны полициянын огу токтоткон экен. Ооруканага жеткирилген куралчан адамды эми жаза күтүп турат. Баса эскерте кетсек, аны 8 полиция унасы артынан куулап жүрүп араң токтоткон экен. Кинодогу куугун сүрөндүн чындыкка айланышы десек болчудай, биздин жаңылыктарыбызды каалаган учурда сайтыбыздан көрө аларыңызды эскертебиз. Дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com. Азыр сайтыбыздын башкы бетинде мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бүгүнкү маалымат жыйынын талдаган макала турат. Жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.